Биздин дагы бир кабарчыбыз Мирлан Токталиев айыл жергесинде ушу адаттан тыш энергия булактарын кантип колдонсо болот сюжет даярдаган. Азыр биздин көрөрмандар менен чогуу ошону көрө кетсек. Кыргызстанда нефть, газ, жалпы эле энергия ресурстардан аябай кыйналып келебиз. Мына азыркы мезгилде айылдыктар колдонуп жаткан бул аппаратты суу жылыш үчүн жылына 365 күн болсо, муну 270 күндүн ичинде колдонсо болот. Ал эми мына азыр колумда алма турат, бул мустак сууга жуугандан көрө ысык сууга жууп алганым тазараак болуш керек. Жууп туруп, мына бул алманы жейбиз. Чүй районуна караштуу Виноградная айылынын тургуну Жылдыз Айдаралиева үй тиричилигине суу жылытуу үчүн күн энергиясын колдонуп келет. Ал 4 жылдан бери өлкөдө иш жүргүзүп келген биом жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан Кыргызстанга күн энергиясы долбооруна катышып, күн нуру аркылуу колго жасалган суу жылытууга ыңгайлуу челекти үйүнө орнотууга мүмкүнчүлүк алган. Бул сууну кайсы убактарда колдоносуз? Сууну дегенде биз эми пойлада иштейбиз да, талашыкта айыл жергесинде ошодо. Анан бул деген эме жакшы экен да, мындай келе калганда жууна калып, кичине пол бетинде. Анан баягы тердейсиң, эме кыласың, кийимдерин сразу жууп жая аласың, ошого жакшы да. Жетти күндүн энергиясы менен могу даяр суу да, душ. Мына мынтип келебиз дагы пойлодон жаңы эле келдик, азыр келип. Анча-мынча кирпирлерди жууп жая коебуз. Кээде биз айыл жергесинде суу жок болуп калат, свет менен. Бүгүн да свет жок азыр. Суу жок болуп калганда кээде ушунда толтура иче коеюн десең болбойт да. Ошол жери болбойт экен да. Ушул аппаратты болгондон бери электр энергияңыздардан мындай билинди, акча төлөп атканыңардан? Электр энергиябыздан билинди, мурда деген бул жокто деген келе калып кипетилдик сайчыбызда, чынын айткандачы. Мурда канча төлөчү элеңер, азыр канча төлөйсүң? Мурда деген 250-300 төлөчүбүз, чынын айтканда. Азыр бир 150 төлөйм. Акыркы жылдары өлкөдө энергиянын түрлүү жолдорун колдонуу көбөйүүдө. Мисалы, биом коому мына ушул багытта иш алып барып, тоолуу Кыргызстанга энергия алуунун жеңил жолдорун издеп келет. Алар көбүнчө күн энергиясын эл арасында туура багытта колдонууга багыт алышкан. Коом аркылуу республика боюнча 20дан ашык семинарлар өткөзүлүп, айыл тургундарына мындай аппараттарды жеңил жолдор менен жасоого үйрөтүп келишкен. Вот это устройство называется солнечная печь. Мына бул күн меши деп аталат. Күн бүркөк болсо дагы азыр аппаратты иштетип көрөйүн. Биз буга жумуртка кууруп, суу ысытсак да болот. Биринчиден аппаратка күн нуру түз тийиши керек. Ал эми азыр гезитти күйгүзөбүз. Колуңарды сунсаңар, ысыктыгы билинет. Да. Даже вот такие вот рассеянные, можно сказать, лучи еще на пасмурную погоду не могут греть. Күн бүркөк болсо дагы ысытууга болот, бирок күн ачыктагыдай таасири жок. Карасаңар, мына түтөй баштады кагаз. Все. Сегодня нам повезло еще. Орто эсеп менен бул аппараттын баасы 2000 сом. Күн мешин жөнөкөй гана тетиктер менен жасоого болот. Мисалы, үйдүн чатырына коюп жүргөн антеннанын табагын алып, анын бетине кадимки эле жылтыракты чаптап, андан соң темирге бекитип коюу керек. Мирлан Токталиев, Азаттык плюс. Достор, сиздер Азаттык плюс программасын көрүп жатасыздар. Студия ичиндеги маектерди улантсак, менин кийинки маектештеримди тааныштырып кетейин. Улан Касымов жана Шишеке Кайназаров. Мына биз азыр электр энергиясынан тышкары жарык жана жылуулук берүүчү булактарды пайдаланууга